Мына бүгүнкү күндө мына сүрөттөрдө да бар. Инопланетан түштү жерге. Дүйнөдө көрүнүп атат. Техника тактап атат. Минтип берилет. Мынабу аалам деп айтылат. Аалам жерге инопланетан катары түштү дейт да. Жерге Манасата көрүнгөн жок техникада. Байтыгата көрүнгөн жок, Асанкайгата көрүнгөн жок, Жыдаберейне көрүнгөн жок, инопланетан көрүнүп атат. Техникага түшүп калып атат, мына батыш техникаларына. Бул кыргыз дүйнөнү куткарар болгондуктан ошо дүйнөлүк тилде берилип атат. Инопланетанга адамдарды айлантасыңар деп. Ошондо инопланетан деген бул корпус болуп көрүнүп атат. Мына корпус мындай. Видимый, невидимый объекти болуп. Бирде көрүнүп, летающий тарелкасы, бирде көрүнбөй. Бирде элеси көрүнүп, бирде көрүнбөй. Анысы кандай ошол аалам, мынабу аалам жерге түштү. Инопланетан катары. Анан бул жерде да так берилет. Адам атадан таркаган адамзат инопланетанга айланат депчи. Аял эркек жоюлат, инопланетанга айланат деп. Кайра бир жерде берилет. Инопланетан, мына адам инопланетанга айланып, могу көрүнүп турган жашоону тейлөөчү ок болуп калат дейт. Жерди адам тейлеп калат деп. Ал эмне дегенде, сиз жерде эле ааламды түшүнүп туруп, ушу түшүнүккө өт деп аткан сөз. Бизче айтканда арбайга айлан, атага айлан. Мына, эмнеден жер алып турбуз? Энергиядан, ааламдан, нурдан, актан жер алдык. Кайра ошонун ролун аткар, материя катары. Мына улуу кыргыз бүгүнкү күндөгү талап ушул болуп атат. Ошондуктан мурун тааныбай келсең ааламды, атеист болсоң дагы аргаң жок. Эми 6 катар аалам ээлери жерге түштү. Эмнеге түштү? Кызык жери. Жерде молдо жалган болду, аллалап жүргөн. Мына арбак жок деп атса, жалганбы? Арабча эле тилде сүйлө деп атса, жалганбы? Жан асманга учуп кетсе, аны кадыр көңүл кылып, жаназа окубай коем десе, жалганбы? Тозок жашоодо, азап жашоодо жашап атып туруп, дагы азаптарды адамдын башына үйүп койсо, Меккеге бар деп, 30 күн оросо карма деп, битир бер деп, сенин битириң менен адам сакталып калыш керек, а сакталган жок, аны ооз ачырып, ойноп күлүп жүрөт булар. Мына, жалган жагы бир чындык жок. Келиңиздер, айтыңыздар. Могу жерибиз биздики чындык деп. Көрдө бейиш жок бекен? Жок. Оосуна топко кирип жатат. Көрдө тозок жок бекен? Жок. Кел бир чындык өтөлү. Ага караганда арбак бар турбайбы? Мына силер жоктоп, жерип, эле чочуп аткан. Мына ата жолун угуп көргүлө, барып көргүлө, мындай чындыкка эле чыгып көргүлө. Ишарат, инопланетан бар бекен? Алар аталар жерге түшкөнү. Ошентип жалган болуп кеткенде жерге түштү. Медицинадан аягы так болбосо, оору айыкпаса, 6 катар аалам бул саясатчыларга өтө тиешеси бар. Мына бүгүнкү күндөгү жан дүйнөсү жарды саясатчылар ааламды жакшы тааныбагандыктан акча үчүн жашап атат. Акча, бийлик, байлык. Кана акча? Кечээки Акаевди сактадыбы? Андан кийинки Бакиевди сактадыбы? Атамбаевди сактадыбы? Бабановду сактадыбы? Келиңиздер, кимди сактады? Текебаевди сактадыбы? Санап отурсаңыздар. Адам акча үчүн келбейт. Акча бир ботинке, эшикке чыгарда кийип, кайра келгенде чечип коюучу. Бир инструмент. Ошон үчүн ааламды жакшы таанысаңар, анан сиздер менен гармонияда болот. Сиздерди колдоп коштоп берет. Ааламдан адам бул дүйнөгө кызматка гана келет. Куткарганы келет. Келиңиздер бир чындыкка чыгалы. Бүгүнкү күндө талап ушул болуп атат. Доор талабы, жаңы доордун талабы адам ааламга айлан болуп атат. Атага айлан, арбайга айлан, акка айлан болуп атат. Бүгүнкү күндө. Мына мен Кудай ордун аткарып атам. Ал ата экен. Мына ак кууну келип
Манасата кийип бата чыгарса, Арстан Алайды түбөлүк теңирдин оту кийип алды дейт да. Оту, энергиясы. Мына мен ушул жерде туруп Кытайды бут кылам. Кытай башкарбайт дүйнөнү. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Кыргызга кыйын боло албайт. Кыргыз башкарат. Орус Путинге даттанып барып атат го. Путин таанып алсынчы Кыргызды биринчиден. Даттанып келсин мага. Америка баарын өлгө чүрүп туруп анан бириктиребиз. Бай мамлекеттер кишенге салынган. Мына ушул жерде туруп ошол ролду аткарып атабыз. Кантип мына мо теледен сиздерге энергия өтүп айыккандай өтүп атат го, мен биякта эле отурам. Ансыгандай менин сотум дагы ошо аба аркылуу дүйнөнү тегиздей берет.